Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз супер тренд жана технический анализди колдонобуз. Бул торговляда биз сиздер менен балансыбызды бир аз көтөрүшүбүз керекпиз. Балансыбыз азыр $9000 и в общем биринчи суммабыз биз $100 баштайбыз достор. $100 биз дальше торговля кылабыз и мартингейл даже возможно колдонуп калышы мүмкүнбүз да. Итак, биринчи суммабыз $100 болот. $100 валютная пара евро австралиецтен на повышение качамын. Доходность 92% болуп атат азыр бизде. И в общем бизде кандай момент болуп атат? Биз азыр 5 минуттук таймфреймди карап атабыз. 5 минуттук таймфреймибизде бизде эч кандай сигнал жок да. Сигналыбыз 17:30да чыгыптыр. Бул 30 минут мурда да. И ошодон бери бизде графигибиз астыга эле кетип жатат да. И эгерде 1 минуттук таймфреймге которсок, 1 минуттук таймфреймибизде то же самое, да, то же самое. Бул жакта бизде пока что сигнал чыга элек на покупку. И азыр бул жакта 1-2 минуттун ичинде сигнал чыгыш керек. Купить деген сигнал чыкканда биз уже сделкаларыбызды на повышение катышыбыз керекпиз. Мынакей эми чыкты и вроде бы биз сиздер менен ага чейин эле сделкабызды ачып койдук да. Бул жакшы момент да. И в общем бул сделкабызды азыр 100% плюска жаап кете алсак болот достор. Итак, биринчи сделкабызды ачтык. Сделкабыздын аягына чейин күтөйлү. Давайте 15 секунддук таймфреймге коелу и сделкабыздын жыйынтыгын байкайлы. Пока сделкабыз плюска жабылганга чейин достор, мен сиздерге өзүмдүн телеграм группама айтып кетейин. Ал жакта мен жаңы информацияларды жана жаңы видеороликтерди жүктөп турамын. Чтобы ал жака кошулуш үчүн сиздер мага телеграмма жазып коюшуңуздар керек. Сигнал обучение деп, ал жакта бүт бардык информацияларды көрүп алсаңыздар болот. Статистикаларымды жана жаңы видеороликтер чыкканда мен ушул жака көрсөтүп жөнөтүп турамын достор. Жана биздин торговлябыз достор, торговлябыз күндүзү саат 3-тө болот и жана кечинде саат 9-да. Сигнал группамызда биз торговля кылабыз. Мондай сигналдарды жөнөтөмүн. Өзүмдүн эле торговлямды мен ушул жака жөнөтүп турамын достор. Совместно бул жакта сиздер зарабатывать этсеңиздер болот. Чтобы кошулуш үчүн мага телеграмма жазып коюшуңуздар керек. Ссылка видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот достор. Биринчи сделкабыз успешно плюска жабылды. Биздин акыркы секундубузда и прибыль 92% болду да. $92 биздин счетубузга түштү. Экинчи сделкабызды кайрадан эле ушу евро австралиецтен ачамын. 3 минутка на повышение $100. Процент доходность 77%га чейин түшүп кетти да. Эч нерсе эмес, 77% деле бул жакшы выплата да. То есть $100 мен $77 доход аламын. Экинчи сделкабыз ачылды. Бул жакта биздин анализибиз эч кандай өзгөрө элек. Бизде тренд восходящий болуп атат. Эгерде 1 минуттук таймфреймди которсок, 1 минуттук таймфреймибизде бизде нисходящий трендтен бизде восходящий тренд болуп баштады да. То есть бул жакта көрүп турганда деле плавный движение менен график астыга түшүп бараткан и после бизде көрүп турганда деле резкий импульс болду да. Резкий импульстан кийин бизде купить сигнал чыкты и биз сиздер менен ушу трендтин артынан эле, восходящий трендтин артынан эле биз сиздер менен сделкаларыбызды на повышение ачып атабыз достор. Мындай моменттеринде биз только след за ценой сделкабызды ачышыбыз керекпиз да. То есть не противоположный сторону ачпайбыз достор. Эгерде ушундай моментти көрүп атсак, биз только сделкабызды графиктин артынан эле сделка ачабыз да достор. Экинчи опцион дагы плюска жабылды. По итогу бизде 2 сделка плюс и 0 минусов. Үчүнчү сделкабызды биз ушул эле валютный парадан ачабыз. Евро австралиецтен бизде импульс аябай күчтүү болуп атат. То есть тренд аябай күчтүү болуп атат да, и ошо 3 минутка кайрадан эле дагы бир опцион 3 минутка на повышение ачамын. Бул сферада биринчи жолу түшүнүп, биринчи жолу көрүп атса, то бул жакта мен совместно пошагово түшүндүрүп кетемин да. Биринчиден ушу биринчи платформадан башталат, кантип регистрация өтүш керек, кандай верификация өтүш керек, кандай настройкаларды өзгөртүш керек, ошонун баарын түшүндүрөм. Далее бул жакта пополнение болот, кантип вывод кылат, ошонун баарын түшүндүрөм. Далее
после пополнения бизде торговля болот, обучение болот да группабызда. И после заработокко чыккандан кийин мен вывод кылганды түшүндүрүп көрсөтөмүн да достор. Бул пошагово достор. Силер возможно да башка нерсени үйрөнүп башка нерсени көрүп калышы мүмкүнсүңөр, ошол нерсени үйрөнгүңөр келип атат, но менин концепциям башкача достор. Если силер новичок болсоңор, мен пошагово ошол нерселерди үйрөтөмүн да. От начала до конца, до вывод кылганга чейин мен түшүндүрүп кетемин. Ошон үчүн достор, көп суроо керек эмес да, көп суроолорду мага задавать эте бермегиле да. Возможно, какой-то бир стратегияны же какой-то бир индикаторду сурагыңар келип атса, сурай бергиле, мен силерге түшүндүрүп беремин да, но обучениеда мен пошагово үйрөтөмүн достор. Пошагово от начала до конца болуп келет да. Биринчиден бул регистрациядан башталат, и акыркысы бул выводко чейин да. То есть выводко чейин мен до конца түшүндүрүп жеткиремен да. Итак, биздин 3-чү сделкабыз дагы плюска жабылды, и биз сиздер менен 4-чү сделкабызды уже башка валютный парадан ачабыз достор. Кийинки сделкабыз евро канадецтен ачабыз. Евро канадецтен 3 мүнөткө мен снижение ачамын, анткени бизде графигибиз аябай жакшы рост болду да бул жакта, и время уже бул жакта келип калды да, что график астыга түшүш үчүн да. Бул жакта көрүп тургандыр эле, акыркы ситуацияларда купить, продать бат-баттан эле чыгып турган сигналдар. Азыр болсо мынакей акыркы сигнал купить болгон, и ошодон бери график достаточно жакшы көтөрүлдү да, и азыр графигибиз эң үстүнкү чокусунда турат да. И ошол үстүнкү уровеньден мен снижениеге ачып жатамын да. Бул жакшы анализ деп ойлоймун да, логический, и в общем бул логический анализден эле мен азыр 91% доход алып кетемин да, $91. 4-чү сделкам евро канадецтен возвратный болуп жабылып калды. Акыркы секундта бизде бир аз убактыбыз жетишпей калды, но биздин анализибиз сакталып атат. Башка валютный парага өтөбүз. Австралиец франкыбызда бизде купить сигнал чыгып атат. 15 секунддук таймфреймибизде бул жактан $100 ачамын кайрадан эле на повышениега достор. Эгерде менин акыркы сделкам возврат эмес, минуска жабылып кала турган болсо да, мисалы, анда мен азыр $250 ачмакмын да. $250 ачсам мен по-любому ал минусту кайтарып кетсем болмок да. Мисалы, мынакей $200 ачсам мен чистыми $230 зарабатывать этемин да. $230 минус $100 кылсак, чистыми $130 калат экен да. Мисалы, биринчи сигнал келди да, австралиец канадец вниз 5 минут, бул сделка мисалы минуска жабылып калды да. Далее экинчи сигналды жөнөтөм, австралиец доллар да, вверх 5 минут деп, бул жакта силер уже автоматически кийинки сделкаңарды суммаңарды 2,5 эсе көбөйтүп ачып калышыңар керек да. Вот. После мен мондай статистиканы жөнөтөмүн, и далее кийинки сигналды жөнөтөм. Австралиец доллар вниз 5 минут, далее мындай статистиканы жөнөтөм. Бул менин сделкаларым. Силер дагы ушундай статистикаларды алсаңыздар болот. Чтобы группага кошулуш үчүн мага телеграмма жазып коюшуңуздар керек. Ссылка видеонун астында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Туура түшүндүргөнгө аракеттенемин. Так, биздин австралиец франкыбызда импульс болуп атат, график в нужное направление көтөрүлүп атат. Эгерде 1 мүнөттүк таймфреймди байкап көрсөк, 1 мүнөттүк таймфреймибизде бизде сигнал чыккан да, сигнал чыкты, мынакей купить да, мисалы 18:27де чыгыптыр. 3 мүнөт мурда сигнал чыкты купить, и ошонун артынан эле мен сделкамды на повышениега ачтым достор. И бул сделкам уверенно плюска жабылып атат да. Бизде дагы 40 секунд бар экен. Сделка плюска жабылды. Бизде по итогу 1, 2, 3, 4 сделка да, 4 сделка плюска жабылды. И давайте 5-чи сделкабызды биз кайра эле ушул эле валютный парадан ачабыз. 3 мүнөткө сумманы $100 кылып кайрадан эле на повышениега ачамын достор. Пока что көрүп турганда деле мен фиксированный сумма менен ачып атамын да. Эгерде силер сумма аз болсо, депозитиңер аз болсо да, мисалы $100 болсо, анда мен силерге кандай сунуштайм да. Биринчи сделкаңарды всегда от 1% ачышыңар керек да. 1% же болбосо 5%. То есть $1 же болбосо $5. И после кийинки сделкаңарды постепенно 2,5 эсе көбөйтөсүңөр да, каждый убыточный сделкаңарды.
10 сделкадан 6-7 сделка уверенно плюска жабылса, анда силер фиксированный сумма менен торговля кыла берсеңер болот да. Мисалы $100, $200 ачып, а если новичок болсоңор, лучше биринчи сделкаңарга 1% же болбосо 2% колдонууга аракеттенишиңиздер керек. Дагы бир сделкабыз плюска жабылды и кайрадан биз силер менен торговлябызды улантабыз. Кийинки сделкабызды биз уже башка валютный парадан ачабыз. Бул жакта уже достаточно рост болду, достаточно прибыль алдык и кийинки валютный парага өтө берсек болот. Валютный пара евро GBP биз сиздер менен бул жерде на повышениега ачабыз. 3 мүнөткө $100 бир сделка на повышение. 1 мүнөттүк таймфрейм коебуз, азыр анализ жүргүзөбүз. Бул жерде бизде купить сигнал чыккан, уровень поддержкадан көрүп турганда деле бизде мондай коридор болуп атат да. Бул астыңкы уровень поддержка, бул фундамент жана үстүнкү уровень сопротивление, бул потологу да. И в общем бул жакта бизде 1, 2, 3 жолу касание болгон и ушул уровеньибизде бизде пробитие болгон эмес да мурда. Бул жактан бизде дагы 2 сигнал чыккан экен. И бизде астыда уровень поддержка бар, а уровень поддержкабызда бизде 2 сигнал чыгыптыр купить да. То есть көрдүңүздөр, 1 касание, разворот. Экинчи касанияда купить дагы сигнал чыккан и бул жактан дагы биз сделкабызды на повышениега ачып атабыз да. Графигибиз ушул үстүнкү уровень сопротивлениябызга чейин өсүшүн күтөбүз достор. Ошон үчүн мен бул жактан сделкамды на повышениега ачтым да. Так, сделкабыздын жыйынтыгын күтөлү. Ага чейин биз дагы башка бир валютный параны анализировать этип көрсөк болот да. Мисалы бул жактан криптовалюта менен торговля кылып көрсөк болот да. Давайте азыр биткоинди карап көрөлү. Биткоин OTC'де мынакей как раз азыр жаңы эле купить деген сигнал чыгыптыр. И бул жактан давайте 3 мүнөткө бир сделка $100 на повышениега ачабыз достор. По итогу бизде бул 9-чу сделка болуп калдыбы? Давайте санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка болуптур да. 6 сделка тең 5 сделка плюс 1 возврат болду. И в общем бизде бул жакта дагы 2 сделка бар да. Обналичивать этемин ошонун баардыгын менин TikTok'умда, менин YouTube каналымда жана менин Telegram'ымда көрсөңүздөр болот достор. Бүт баардыгы ссылканын астында болот, видеонун астында же болбосо комментариянын башында. 5 мүнөттүк таймфреймибизде бизде кандай момент болуп атат? 5 мүнөттүк таймфреймибизде бизде мондай чаша болуп атат да, көрдүңүздөрбү? Купить деген сигнал 17-15те чыгыптыр и ошодон бери бизде тренд восходящий болуп келатат да. Бир аз график астыга түшүп кетти. Давайте бул жактан азыр мен $250 перекрытие ачамын. Допинг и астыңкы уровеньде мен дагы бир опцион $250 на повышениега ачамын. И евро GBP'ден бул жактан менин сделкам успешно плюска жабылды. Итак, бул жактан дагы бир анализ кылып көрөлү. 1 мүнөткө өтөбүз. Бул жактан көрүп турганда деле үстүнкү уровень сопротивлениябызга еще келе элек да. Возможно даже бир аздан кийин азыр көтөрүлөт да. Давайте ушул жерден дагы бир сделка ачып көрөлү. Бир сделка 1 мүнөткө эмес, 2 мүнөткө ачамын. Сумма $100. Бир аз күтө турайлы. Бир аз просадка болгондон кийин мынакей ушул просадкадан биз бир сделка на повышениега ачабыз достор. Так, по биткоину бизде снижение или болуп баратат да, снижение болуп баратат. Почему-то бизде сигнал чыккан купить. Так, если 2 мүнөттүк таймфреймди байкап көрсөк, бизде снижение эле болуп баратат да. Так, бул жерден азыр бизде бир аз импульс болуш керек, көтөрүлүш керек график по-любому. Если көтөрүлбөсө, анда бул жакта жаңыдан сигнал чыгыш керек да. Продать болуп чыгыш керек. Биздин основной сделкабыз по биткоину сделкабыз плюска жабылды, но бизде дагы допинг бар да. Мынакей бизде дагы 1 мүнөт 30 секунд бар экен биздин сделкабызга. Но пока что андай сигнал жок. Ошон үчүн биз только на повышениега ачабыз да, жакшы позициядан. Евро GBP бул жактан дагы бир сделка ачамын. Перекрытие $250 2 мүнөткө кайрадан эле на повышение. То есть астыңкы уровеньден мен перекрывать этип атам да. Так, биткоин почему-то
кайрадан эле ушул эле позицияда турат. Бизде эч кандай повышающийся импульс жок. Бизде бул жерде азыр треугольник эмес, голова и бизде бул жерде мондай фигура голова и плечи болуп атат да. Мынакей мондай биринчи плечо левое, потом башы, потом правое плечо болуп атат да. Возможно, бул жакта бизде азыр снижение болуп кетет да. Так, биздин сделкабызга 3 эле секунд калды. Да, бул сделкабыз минуска жабылды и $250 мен уже көрдүңүздөрбү дагы 2,5 эсе көбөйтөм. 2,5 эсе көбөйткөндө бул меники $600-650 болуп калат да. Бул жерде мен $300 ачамын. $300 мен кайрадан эле на повышение ачамын. 2 сделка $300 и дагы бир сделка $50 на повышение ачамын. Все. И перекрытие евро GBP'ден бизде пока что сделкабыз бияқта плюска жабылып атат. Так, продать сигнал чыгыптыр. Мынакей үстүнкү уровеньдерден продать чыгыптыр. Азыр бул жакта купить деген сигнал дагы чыгыш керек. Давайте байкайлы. Бул жакта сделкабыз плюска жабылышы керек да. Бизде дагы примерно 30 секундтай калды. 20 секунд калыптыр точнее. И бул сделкабызды биз плюска жаап кетишибиз керекпиз да. Если бул перекрытиябыз азыр минуска жабылса, анда биз бул перекрытиябыздан $250 дагы 2,5 эсе көбөйтөбүз да. Уже получается жаңыдан анализ жүргүзөбүз бул жакта. 1 минуттук таймфреймден караганбыз да, биздин коридорубуздун ичинде график ойноп атат да. Да, вот бул жакта продать деген сигнал чыгыптыр эле 1 минуттук таймфреймибизде. Буну мен байкабай калыптырмын. Ошондуктан мен бул жактан кайрадан эле $300 2 сделка ачамын 2 минуттан $600 и дагы бир сделка $50 на понижение. Все. И биткоиндан карап көрөлү. Биткоиндан биздин допингтерибиз, биздин догондорубуз успешно жабылып атат плюска. Бул $650 мен азыр аябай жакшы прибыль аламын да. Анткени доходность, точнее 2,5 эсе көбөйткөн сайын, каждый сделканы 2,5 эсе көбөйткөн сайын биз көбүрөөк прибыль алабыз да, доход. И плюс еще и предыдущий минустарыбызды кайтарып кетебиз да. Вот, ошон үчүн мен всегда айтамын, достор, көрдүңүздөрбү, башында сделкалар всегда от 1% депозита болуш керек да. 1% болуш керек. Эгерде сделкамды мен азыр $200-500 ачсам, анда мен уже $1,5-2,000 чейин уже жетип калмакмын да. Вот. И если $100 ачып $1 ачсаңар, то кийинки сделкалар аз-аздан болуп 5-ступенькага чейин жетип калат да силердин депозитиңер. Ошон үчүн аз сумма менен, аз депозит менен бул жакта баштабай эле коюш керек. Колдон келсе, хотя бы $500-1000 башлаган жакшыраак болуп калат. Так, биткоинден плюска жаптык и евро GBP. Евро GBP'ден бизде бул жерде сделкабыз подводить этти. Бул жерден биздин сигналыбыз дагы подводить этип атат. Акыркы сделкабызды бул жакта биз плюска жаап кете албай атабыз да, почему-то. Так, 30 секунддук таймфрейм өтөлү. 30 секунддук таймфрейм өтсөк, бизде мынакей бул жакта продать чыккан. 1 минуттук таймфреймибизде продать сигнал 19:25 чыгыптыр, 4 минут мурда эле чыгыптыр да. Бул жерде импульс болду да, то есть график көтөрүлүп туруп, и ушул жерден биз ачышыбыз керек эле да. Так, $300 көтөргөндө биздики $600 болуп калат. $600 мен 2 сделка ачамын и плюс еще дагы бир сделка $100 ачамын. Ошо менен мен полностью минустарымды 700, точнее $650 кайтарамын и доходко чыгамын да. Вот последняя сделкамды азыр мен плюска жабышым керекмин да. По-любому, анткени биздин сигналыбыз продать болуп чыккандан кийин бизде снижение болуп аткан моментте продать деген сигнал чыкты и потом уже график көтөрүлдү да.
ушул моментинде, көтөрүлгөн моментинде биз сделка ачышыбыз керекпиз да. То есть бул менин ошибкам болду өзүмдүкү. Ошондуктан всегда внимательно болуш керек да. Графикти 1 минут таймфреймди караш керек, 5 минуттук таймфреймди карап анализировать этиш керек, и потом анан сделка ачышыбыз керекпиз да. И азыр биз бул жерде достаточно жакшы прибыль алабыз. Каждый сделкадан $1152 аламын, и плюс дагы бир сделкадан $192 доход аламын. Ошо менен мен почти что бул сделкадан азыр мен балансымды $10,000 чейин жеткизген боломун да. 100% сделка плюс жабылды, и по итогу биздин балансыбыз $10,000 чейин жетти да. Бир аз жетпей калыптыр, но бул деле жакшы результат да. $9,984 болду бүгүнкү торговлябыздын результаты. И ушу менен биз торговлябызды токтото берсек болот деп ойлоймун. 1,5 сааттан кийин бизде торговлябыз башталат. Закрытый группабызда ошого даярданамын. Мен сиздер менен кийинки видеороликтерде көрүшөмүн. Каналга лайктан басыңыздар, каналыбызга катталабыз. Жана достор, кандай бир сурооңуздар болсо мага жазыңыздар. Жана сигнал боюнча, обучение боюнча мага телеграмма жазып коюңуздар. Кийинки видеороликте көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.